Барыңыздарга салам ардактуу телекөрүүчүлөр. Музыка телеканалында элди хит долбоору кайрадан эфирде. 5 март Аккалпак майрамы. Жалпыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул майрам Кыргызстаныбызга белгилүү болгон режиссерлордун бири Рысбек Жабиров агабыздын демилгеси менен ар дайым бул майрам өткөрүлүп келет. Убакыттан пайдаланып Рысбек Жабиров агабызга ыраазычылык билдиребиз. Асманда жарыкты көрсөң жылдыз деп бил, жердеги акалпакчанды көрсөң кыргыз деп бил деп бекеринен айтылбаса керек. Бул баш кийим тек гана кыргыз элине таандык десем болот. Элди хит долбоору бүгүнкү Бишкек шаарынын меймандарынан, тургундарынан сурамжылоо жүргүзөбүз. Патриоттук ырлардан кайсыл чыгарманы билет, кимдин аткаруусунда кайсыл чыгармалар жаңырат, бардык алдык мүнөттөрдө болгон экран алысыла биз менен бирге болуңуздар. Кызматыңыздарда мен Руслан Адылбек болом. Биз баштадык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Даулет. Даулет, элди хит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырлардан кайсы чыгармаларды билесиз? Патриоттук бул Бекборбиевдин, Мирбек Атабековдун ырларын угам көбүнчө. Азым сошу билет. Ал эми бир чыгармага токтолсочу, кайсыл чыгарманы? Ата мекен деген чыгарма жагат. Кимдин аткаруусунда? Бекборбиев. Бекборбиев, Бекборбиевдин Кыргызстан деген ыры бар. Ошол ыры эмеспи? То есть ошол ыры, Бекборбиевдин аткаруусунда Кыргызстан деген чыгарманы угат экенсиз. Негизинде мырзалар чыныгы патриот болуш үчүн кандай болуш керек мырзалар? Биринчиден бул өзүн мекен сүйүш керек, эне тилинде сүйлөш керек. Кыргыздын улуттук аккалпагын баштан түшүрбөш керек. Кыргызстан үчүн деп жашаш керек. Ар дайым жүрөк кыргыз деп согуп туруш керек, Чоң рахмат анда майрамыңыз менен. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Санжар. Санжар, элди хит долбоору атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Омардын кыргыздын ырларын билем. Нурлан Ашиптин, Бекборбиевдин ыры. Ушуларды билет. Бир чыгарма токтолсок, кайсыл чыгармага токтолосуз? Кимдин аткаруусунда? Бекборбиевдин Кыргызстан деген чыгармасына, эс алып жүрөсүз? Эс алып жакшы болот абы? Жакшы. Сонда, рахмат майрамыңыз менен. Ардактуу телекөрүүчүлөр, элди хит долбоорду улантабыз. Дал ушул эс алуучу жайлардын ичинде биз жаныбызда ким турат десеңиз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңир артисти Алина Жетигенова эжекебизди кармап алдык. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Майрамыңыз менен? Рахмат, сиздердин да жаз майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Анан элди хит долбоору атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырлардан кайсыл чыгарманы билесиз? Кыргызстан жөнүндө, биздин кыргыз эл жөнүндө өтө эле көп ырлар бар. Мен кичинекейимден баштап ырдап жүрөм. Мындай көп ырларды мисалы мен 1-классымда эле Атайбек Бөдөшевдин Кыргызстан деген, Кыргызстаным деген ырды ырдагам. Омардын Кыргызстан деген ыры, Курал Кумар Асановдун дагы Кыргызстан деген көп кош. Ар бир эле ырчылардын ар бир ырчынын репертуарында бар деп ойлойм да, биздин мекенибиз жөнүндө. Болуш керек деп ойлойсуз, Болуш керек деп ойлойм. Анткени мен өзүмдүкүндө бар. Билем, көпчүлүк атактуу ырчылардын репертуарынын ичинде бар да. Анан көп чыгармаларды айттыңыз. Бир ырга токтолсок, кайсыл ырды мындай эң көп уктуңуз? Бир ырга токтолсок, патриоттук ырлардан. Биздин Кыргызстандын кимден кийин эле Саламат эжекенин Кыргыз жери ушул ыр көбүрөөк болот, орун алат болуш керек деп ойлойм да, ар бир адамдын жүрөгүндө. Демек, патриот чыгарманы токтолгондо сиз Салмат Садыкова айымдын аткаруусунда Кыргыз жери деген ырга токтолосуз. Апас Жайнаковдун она жазылган Кыргыз жери деген ырга ойлойм да, ушул ыр деп. Чоң рахмат анда. Рахмат. Чыгармасы ийгилик болсун. Сиздерди дагы жаркырап келген жаз майрамыңыздар менен ар бир кыргызымдын сулуу айымдарын, апаларды баарын куттуктайм. Сонун калпак, биздин калпагыбызды дагы башыңызда кийип турасыздар. Калпак күн 5 март, калпак күнү да кут болсун. 8 март айымдардын күнү да кут болсун. Бар болуңуздар. Кыргызстаным көп жаша. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Кутман, элди хит долбоору атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук чыгармаларды билесизби? Кайсы чыгарманы угасыз? Патриоттук чыгармада Мирлан Самый Кожо агабыздын Бирик Кыргыз деген ырын билем.
ошол аябай чын менен патриоттук сезимде бир окуганда же укканда адамдын могул жактагы патриоттук сезимин ойготот да чын менен. Ар бир кыргыз мен кыргызмын, мен кыргыз жигитимин, айрыкча жигиттерге мен кыргыз жигитимин дегендердин патриоттук сезимин ойгото турчу чыгарма. Мен акыркы чыгарманы окуганда ошону деп ошол ыр деп айта алам да. Эң патриоттук ыр, эң жогорку деңгээлде турган ыр деп ушул чыгарма айта аласыз. Ооба. Анан эки саптагы же болбосо куплеттагы айтып бере алам. Улут белек, уңгусу билинбеген. Уруу белек, уюгу бириңдеген. Уюткусу жок беле жет атаңдын, улуулугун боюна сиңирбеген. Бөркү баштан түшпөгөн бийик кыргыз, көркү шамдай жаркыган билик кыргыз, бөлүнгөндө бүлүнөт бүтүмдүгүң, бөлөктөргө жем болбой бирик кыргыз. Браво. Сонун, урматтуу телекөрүүчү караңыздарчы, ар бир сөздө кандай гана чоң бир мындай маани жатат десем болот. Негизинде эле мырзалар чыныгы патриот болуш үчүн кандай болуш керек? Чыныгы патриот болуш үчүн эми азыр могул жан дүйнөнү байытыш керек да. Жан дүйнөнү байытыш керек. Ушул жак толмоюн, ушул жак кандай десем, бир ток болмоюн, эч кандай бир патриоттук сезим ойгонбойт да. Андан тышкары дагы эми кайраттуу болуш керек, сабырдуу болуш керек. Ар бир ишти өзү ойлонуп кылыш керек да. Жөн эле көчөдө каңгырап жүрө берген инсандар алар патриот боло албайт. Ушул жак көкүрөк ток болуш керек. Андан дагы бир маселе өзүнүн маселелерин чече билген. Болбосо өзүңдүн ишиң көп болуп атса, бирөөгө мекен үчүн эч качан күйө албайт да адамчы. Өзүнүн иши, өзүнүн проблемасы, азыр эми проблема деген көп колдонуп калбады. Өзүнүн проблемасы болсо, анда мекен үчүн кызмат кыла албайт, мекен үчүн күйө албайт. Өзүнүн проблемаларын чече билген, оңой чече билген касиетке ээ болуш керек. Чечкиндүү болуш керек, мындайча айтканда. Эң сонун ырсаттарды айтып бердиңиз. Чыныгы мырза кандай патриот болуш керек экен дагы баарыбызга мындай айтканда, кандай десек, эске салып өттүңүз десек болот. Анан 5 март Акалпак майрамы, анын урматына уруксат болсо кармап турсаңыз, мен ушул калпакты сизге белек катары кылып азыр ушу берейин деп атам. Пейилдин, кыргыздын пейили сонунда. Чыныгы калпак. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына чыныгы кыргыздын патриот мырзасы десем жаңылышпайм. Өзүм да калпак кийип алып, негизи калпак кийип жүргөн видеолору, мемелерим бар, калпак түшүрчү маселен. 5 мартта сөзсүз кымбатыраак калпак кийип. Сонда, мына 5 март майрамыңыз менен көп жашаңыз, бар болуңуз, сиздей болгон мыкты патриоттор, мырзалар көбөйө берсин. Рахмат, майрамыңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Асель. Асель, элдик ит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Кайсыл патриотторлорду билесиз? Мирбек Атабековдукун, Нурлан Насиптикин, Бекбарбиевдикин, ошо Нурлан Насиптикин, Омар ошо. Патриотторлор өзгөчө аткарган мырзаларды билет экенсиз. Ал эми бир ырга токтолсок, кимдин чыгармасы? Көбүнчө Мирбек Атабековдун ырларын угам. Мирбек Атабековдун, да? Патриот кайсы ырын билесиз? Кыргызстаным деген. Да, Мураз ошо. Эң сонун бүгүн 5 март мырзалардын Акалпак майрамы. Сизден бир куттуктоо болсун. Мырзалардын бүгүнкү 5 март майрамыңар менен куттуктайм. Чоң рахмат, бар болуңуз, эс алыңыз көңүлдүү улансын. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Атым Чыңгыз. Чыңгыз, элдик ит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Патриоттук кырлардан Омардын Кыргызстан дегенин билем. Атабековдун Кыргыз элим. Мураз. Болду дейт. Бир ырга токтолсок, кайсыл ырга токтолосуз? Мураз чыгат, жана Омардын Кыргызстан ыры бар. Анткени Кыргызстан ыры биз мектепте ырдачык көп ырдачык ошол. Бир чыгарма Мураз же Кыргызстан? Мураз. Мураз, Мирбек Атабековдун аткарса Мураз деген чыгармага токтолдуңуз. Чоң рахмат анда, майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Фархат. Фархат, майрамыңыз менен Рахмат, өзүңөр да бирге болсун. Бирге болсун. Элдик ит долбоор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырлардан кайсыл чыгарманы билесиз? Азыркы учурда көп эле бар негизи Кыргызстан мекен жөнүндө, анан Азиз Батыров ырдаган ошо Кыргызстан деген ыры бар. Ошо көбүнчө ошону угуп турам. Азиз Батыров агабыз аткаруусунда Кыргызстан деген чыгарманы угасыз. Анда сизге микрофон сунайын. Бүгүнкү 5 март Акалпак майрамы менен жалпы кыргыз элин куттуктап кетсеңиз болот. Биринчиден баарыңарга ассаламу алейкум. Майрамыңар кут болсун. Кыргыздын жигиттеринин ар дайым калпагы жерге үзүлбөсүн, башында жүрсүн.
дагы бир жолу майрамыңар менен кут болсун. Чоң рахмат, эс алыңыз, көңүлдүү Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Нурбек. Нурбек, элдики долбоору атайын сурамжол жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Омардын Кыргызстан дегенерин билем. Атабековдун Мурас дегенерин, Нурлан Насиптин тоже Кыргызстан дегенерин, Бекборбиевдин жанагы кандай эле? Кыргызстандын тоже. Ошолорлорду билет экен. Ал эми бир чыгарма токтолсок, кайсыл чыгармага мындай баа берет элеңиз? Кайсыл чыгарманы көп угасыз? Азыркы күнгө чейин Атабековдун Мурас дегенерин угам, себеп сөздөрүндө өтө чоң маани бар деп ойлойм. Ошон үчүн Мурас демекчимин. Жакшы. Эс алып жүрөсүз? Ооба. Чоң рахмат, майрамыңыз менен. Эс алыңыз, көңүлдүү болсун. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Эрбол. Эрбол. Ассаламу алейкум. Алейкум. Атыңыз? Айдар. Айдар, элдики долбоор атайын сурамжол жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Мирбек Атабековдун Мурас билебиз, дагы кандай ырлар бар патриоттук. Да, көптөгөн ырлар кыргыздын ырчылары көп эле патриоттук ырларды ырдап атышат. Сиз? Биринчиден ошол эле Мурастан башка Мирбек Атабек, Омардын Кыргызстандын го дейм. Андан башка азыр эстеш кичине болуп атат. Демек, дароо патриоттук чыгармалар дегенде эле Омардын аткаруусуна Кыргызстан деген чыгарма келет, э? Ооба. Ал эми сизге Мирбек Атабековдун Мурас чыгарат. Ооба, Мурас. Кандай ойлойсуздар? Негизинде ар бир чыгармачыл инсандын репертуарында болуш керекпи мекен жөндөр ырлар? Ал ошо ырчын өзүнүн ички дүйнөсүнөн болот го дейм. Ал өзүндө болсо эгер ошол ырды жакшы чагылдырып, жакшы ыр чыгара алат го дейм, да. Ошо ал болгону жакшы деп ойлойм, бирок ошо өзүнөн зависит. Өзүнөн көз каранды дебейсизби? Сиздин оюңузчачы? Менин оюм боюнча деле биринчиден өзүнөн көз каранды, анткени бул жерден ар бир кишинин өзүнүн көз карашына байланыштуу болот. Ошо байланыштуу. Эгер кааласа, мекен жөнүндө деле барды ырдай алат. Өзүн кааласа. Чоң рахмат анда жигиттер, майрамыңыздар менен. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чын айтканда Бишкек шаарынын тургундарына сурамжылоо кылып жүргөндө керемет айымда жолуктуруп калдык. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Маанайыңыз? Эң сонун. Сонун. Бул жерде кийим алып жүрөсүз? Ооба. Шоппинг. Ооба. Жакшы. Элдики долбоору атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды угасызбы? Албетте, өзүм дагы мекенчил айымдардын катарына кирем. Анан патриоттук мындай мекенчилдик сезимдерди ойгото турган элдик ырларды ар дайым угам. Негизинде бир чыгарманы айтып кетсеңиз, кайсыл чыгарма? Мисалы жакында эле бир Карамолдо Орозов атындагы Академиялык эл аспаптар оркестринин концертине бардым. Ошол жерден белгилүү композитор Муратбек Бегалиевдин Ата мекен деген ырын уктум. Жаңы буга чейин Гүлнур Сатылганова жана башка аткаруучулар ырдап жүрсө, бул ырды жаңылап Аксай Мукамбет уулу ырдаптыр. Анан камералык хор дагы кошуп, оркестр менен ушундай башкача угулат экен. Мен ошол ырдан таасирленип, ушул күнгө чейин ошол сезимдер дале мени коштоп атат да. Демек, Аксай Мукамбет уулунун аткаруусундагы Ата мекен чыгарма жагат. Ооба, ошолор аябай жагып калды. Мурда да жакчу, жаңылтып ырдаптыр, ал өзгөчө жакты. Өзгөчө башка дем берип, башка мындай аткаруучулардан караганда Аксай Мукамбет уулунун аткаруусу сизге көбүрөөк жаккан турбайбы? Жакты. Анан негизинде чыгармачылык инсандарда сүйүү жөнүндө ырлар көп да. Анан сиздин оюңуз боюнча негизинде патриоттук ырлар көп болуш керекпи? Негизи патриоттук ырларды бардык эле ырчылар жеткирип ырдай бербейт да. Анан анын дагы өзүнүн мындай шарты бар. Ал мекенчилдик ырларды чынында аткаруу чеберчилиги жогору болуш керек. Ошон үчүн ырчылардын репертуарында мекенге арналган ырлар болуш керек, бирок ошол талапка жооп бере тургандай аткарса ырдаш керек, а болбосо мындай жөн эле ырдай берген туура. Жөн эле сүйүү жөнүндө ырдай берсин. Ооба, анда сүйүү жөн эле ырдай. Жакшы. Негизинде 5-март Ак калпак майрамы, бүгүн өзгөчө мындай айтканда мырзалардын майрамы десем болот. Сизден бир каалоо тилек болсун. Майрамыңыз менен жалпы мырзаларды бүгүнкү майрамы менен куттуктайм. Зоболоңуздар дагы, ар намысыңыздар дагы ушул кийип жүргөн калпагыңыздардай ала тоодой бийик болсун. Башыңыздардан ак калпак түшпөсүн. Бул улуттук баш кийим биздин улутубуздун жүзү. Ошондуктан ар дайым аздектеп алып жүрөлү. Чоң рахмат. Анан эми сизден бизди көрүп жаткан мырзаларга эми кандай белек дейин десем, сизден бир ыр белек болсун анда.
Биз билебиз, Керемет Айым бир жактан теле алып баруучу, ал менен кошо таланттуу ырчы Айым десем да жаңылышпайм. Сизден ыр белек болсун. Мырзаларга тийишип ырдай өтөйүн. Мен мококмун кантейин, сен даң экенсиң анчейин, өзүң суроо салбасаң, мен кашкан деп серпейин. Ай күйдүрдүң, ай күйгүздүң кантейин. Кыздарды көп күйгүзбөгүлө. Браво, болчалар болсун. Чоң рахмат, булбулдауунуз эч качан өчпөсүн. Сизге да чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат, музыка каналына ийгилик. Чоң рахмат. Салам алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Мунарбек, атыңыз? Эрхан. Эрхан, атыңыз? Актан. Рамазан. Барыңар достуңар? Эс алып жүрөсүңөр? Кандай болду эс алуу? Жакшы. Ар дайым ушундай достор менен эс алып турасыңарбы? Дайыма. Дайыма, Дос болгонуңузга канча жыл болуп калды? Көп эле болуп калды. 10 жылдан ашып кетти. 10 жылдан бери чогуу төртөөңүз биргесиздер, Сон анан элдики Толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырлардан. Негизинде патриоттук ырларды угасыздарбы? Сизче? Угуп калабыз. Кандай ырларды угасыз? Мирбек Атабековдун ырларын көбүнчө угам. Көбүнчө патриоттук ырлардан Мирбек Атабековдун аткаруусунда чыгарманы угасыз. Азамат, сиз кайсы ырчынын? Ата мекеним деген ырды билем, патриотчу. Ким аткарат? Билбейт экен. Мирбек Атабеков аткарганбы? Башкабы? Жок, башкага. Башка аткарат. Жок. Билбейт экен. Ата мекеним кылымдарга сени сактап келемин. Мирбек Атабеков аткарат алат. Демек сиз Мирбек Атабековдун аткаруусундагы Ата мекен чыгармасы сиз? Кечки Бишкекте. Кечки Бишкек патриоттук ыр болбу? Патриоттук ыр эмеспи? Обязательно ушуну алып. Патриоттук ыр болуш керек. Анда мен деле ушу Ата мекен. Ата мекен. Сиз? Мен деле Ата мекен. Мирбек Атабековдун аткаруусунда. Жакшы, сиз? Атабеков эле болду. Сиз да Атабеков, баардыгы чыныгы достор ушундай болот деп ойлойм. Мисалы, бири-бирин колдоп турушат, бири-биринин сөздөрүн ар дайым колдоп, биргебиз деп турушат. Анан чыныгы патриот мырза кандай болуш керек? Чыныгы патриот мырза сөзүнө туруш керек, дагы намыстуу болуш керек, эр жүрөк болуш керек. Ошо патриот мекен дайыма коргойм деп жүрөгүндө болуш керек. Дагы сиз патриот жигит, ошо намыстуу болуш керек, эл жер үчүн күйүш керек ар дайым. Ушу Кыргызстан үчүн жана ушу Кыргызстан мамлекетине чоң салым кошуп, ушундай патриот жигиттерден болуш керек. Азамат, сиз? Ошо биринчиден намыс болуш керек. Андан кийин өз мекени үчүн күйүп туруш керек жана. Ошо өз мекени үчүн бардыгына даяр болуш керек да. Азамат, сиздин оюңуз боюнча? Мен ошо кошулам, баары айткан сөздөр. Баарына кошуласыз. Азаматсыз. Чоң рахмат ана мырзалар, майрамыңыздар менен чын токтотайм. Байрамыңыз менен, майраңыз менен. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Мырза, элдики Толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды билесизби? Патриоттук ырларды деле билбейм. Мисалы, мындай мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө ырларды угасызбы? Жок. Угуп калган учур болобу? Кез-кезде балким анда-санда угуп калсам, атак деле укпайм. Ал эми эркек киши, мырзалар, чыныгы патриот болуш үчүн эмне кылыш керек? Чыныгы патриот болуш үчүн негизи өзүң мекениң үчүн окат кылыш керек. Ырларды уккан деле ал кажети жок эч кандай. Окат кылыш керектен кандай өзүң үчүн? Кандай десем, биз деген, например, ар кайсы тарапта өзүбүз кыймыл-аракет кылып жүрөбүз туурабы? Мен, например, өз тарабыман өзүмдүн салымымды келтиргенге аракет кылам. Ошончо. Кандай салым? Сиз, например, салым келтиргенде ушундай опрос кылып атасыз туурабы? Ушундай, например, мен деле сиз менен сөзгөндөн кийин мекен жөнүндө ырларды угуп калам мындан кийинчи. Анткени угуш керек деген ой келет. Ушундай салым кылып атасыз сиз деле. Биз деле өзүбүз тараптан ошондой эле салым кылып атабыз. Чоң болбосо да кичинекей болсо. Демек, ар бир адам мындай чыныгы патриот болуш үчүн өзүң тарабынан бир мамлекетке болгон салым болуш керек, Жакшы, эми буюрса мен ойлойм, бир кыргызча ырларды, бир мекен жөнүндө угасыз го дейм, бүгүн, Конечно, бүгүн барып туруп угуп калам да. Буюрса, чоң рахмат. Чоң рахмат. Байрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуз, эс алыңыз көңүлдүү улансын. Рахмат. Саламатсызбы? Атыңыз? Майрам, элдики Толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук чыгармаларды билесизби?
патриоттук чыгармалар. Кандай ырларды билесиз? Мекен Кыргызстан жөнүндө ырларды. Омардыкы. Омардын, Кыргызстан. Омар Жанышев, Кыргызстаным. Болду, бир эле ошондо бар. Жок, эле, бирок азыр мага Бирок эң көп уккан ырыңызчы мекен жөнүндө ошолорбу? ооба. Омар Кыргызстан дегендер. Анан 5 март Акалпак майрамы, бүгүн жалпы мырзалардын майрамы, эми айымдардык эмес. Айымдардыкы да жакындап келе жатат. Анан эми бизди көрүп жаткан жалпы мырзаларды бүгүнкү майрам менен куттуктап өтсөңүз. Мырзалар, майрамыңыздар менен. Сиздин да майрамыңыз менен, мына буюрса 3 күндөн кийин 8 март келе жатат. Жалпы айымдардын майрамы, сиздер да бар болуңуздар. Ар дайым жүзүңүздөрдөн жылмая кетпесин. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Улан. Улан, элдики долбоор атайын сурам жолу жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Патриоттук ырлардан Омардын Кыргызстаным деген ырларын билем. Мирбек Атабековдун Мурас деген ырларын билем. Мага Мирбек Атабековдун ырлары көбүнчө жагат да. Демек, сиз эң көп уккан Мирбек Атабековдун аткаруусунда чыгармалар, Ооба. Жакшы. Анан колуңузда гитара дагы турат, байкап калдык. Уруксат болсо, өзүңүз каалаган бир чыгарма аткарып берсеңиз гитаранын коштосунда. Макул. Келиңиз анда. Кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Бизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөр гитаранын коштосунда кайсыл чыгарманы угушат? Мирбек Атабековдун Суранамын жалынам деген ырын ырдап берейин. Келиңиз анда Суранам жалынам деген чыгарма бир гана элдики долбоорунун көрөрмандарына арналсын. Кабыл алып коюңуздар. Илемиң өтүп барат, ирмебей көзүң карайт, жамалың периштедей жайылып аппаканат, тазасың ару таңдай, тамшанткан таттуу балдай, алтыным алмаштырбай, жалгызымсың толгон айдай, суранамын жалынам, сен кетпечи жанымдан, сезимдерим сага болгон, таттуу экин барынан. Браво, олчалар болсун. Эң мыкты, эң керемет. Уруксат болсо сиз бул микрофонду кармап берип турсаңыз. Анан бүгүн эми 5 март Акалпак майрамы. Анан эң мыкты гитаранын коштосунда ырдап берген үчүн бул калпакты сизге берейин. Бүгүн эми мындай мырзалардын майрамы, 5 март Акалпак майрамы. Дал ушул калпакты сизге белек катары кийгизип коеюнчу, келиңиз. Мына мырзалар ар дайым башыңыздардан ак калпак түшпөсүн. Дагы бир рет майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Булбулда болуңуз эч качан өчпөсүн. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Акылбек. Акылбек, саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Жамал. Жамал, атыңыз? Саламатсызбы? Арсен. Арсен, элдики долбоор атайын сурам жолу жүргүзүп атабыз. Патриоттук чыгармалардан кайсы чыгарманы билесиз? Патриоттук чыгарма. Мирбек Атабеков. Мурас деген, Мураспы? Кыргызстан, хотел сказать. Мурас. Сизчи? Герой. Герой? Ооба. Ушунда бул кыргызча ырбы, герой деген? Кыргызча. Ким ырдайт? Разбойдогу фильмге чыкканда ушул собаке. Ким ырдайт билбейм. Ким ырдайт билбейсиз, Нет. Сизчи? Ырларданбы? Патриоттук ырлардан. Мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө. Мирбек Атабеков бул дүйнөчү. Бул дүйнө. Демек сиз Мирбек Атабековдун кайсы чыгармасын дедиңиз? Мурас. Мурас чыгармасын. Сиз Герой. Герой, азыркы учурда айткан тасмасын, разбой тасмасынын саундтреги ал, Сиз? Бул дүйнө Мирбек Атабеков. Мирбек Атабеков бул дүйнө. Эс алып жүрөсүздарбы? Эс алгандай болуп атат. Жакшы, рахмат. Сиз эки баланы алып эс алып жүрөт экенсиз, дайыма? Ооба. Сиздер бир кызда? Экөө доссуңар? Жок, одногруппникпиз байке. Группалаштарсыздарбы? Жакшы, анда эс алыңыздар мыкты болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Элдос. Элдос. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Арген. Арген. Элдики долбоор атайын сурам жолу жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды угасызбы? Ооба. Кайсы ырларды?
Мисалы, Мирбек Атабековдун Мурас. Сиз? Ошо Мирбек Атабеков деле огаз го. Сиз да Мурас дегендер. Сиз да Мурас дегендер. Чыныгы патриот кандай болуш керек? Чыныгы патриот эми мекенчил болсо. Сиздин оюңузча? Мекенчил болуп, элине күйгөн. Жакшы, анда 5 март Ак калпак майрамы сизден бир куттуктоо болсун. Куттуктоо. Майрамыңыздар менен ушундай майрам, Ак калпак майрамы дайыма майрамдаган эмес, эми күндө кийле турган баш кийим болсун. Буюрса акырындан келет аталы, сиздин куттуктооңуз? Ак калпак күнүңүз айрам жакшы өтсүн. Дайыма патриот бол, ушундай элге күйгөн, кийинки муунга жеткизип берип үлгү бололу. Браво. Чоң рахмат мырзалар. Майрамыңыз менен эс алыңыздар, көңүлдүү улансын. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Райхан. Райхан. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Бегайым. Бегайым. Элдики толбар атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсы чыгармаларды билесиз? Мирбек Атабековдун ырын билем, Ата мекеним деген. Ата мекеним деген чыгарманы. Сиз? Омардын Кыргызстан деген чыгармасын билем. Омардын Кыргызстан деген чыгармасын билесиздер. Курбулардан ким жакшы ырдайт? Мен эмес. Бегайым жакшы ырдайт. Бегайым, Сиздер эми бош убакта өзүңүздө жалгыз калганда ырдасаңыздар керек, Ооба. Үйдө. Сиз? Мен да. Эс алып жүрөсүздөр? Ооба, бүгүн экзаменден кийин айланып жүрөбүз. Экзаменден канча деген баа алдыңыз? Результат эртең чыгат. Эртең чыгат. Канча балл алам деген ойдосуз? 90дон ашабыз буюрса. Браво. Сиз? Мен деле 85-90 арасы. Неге 85? Билбейм, бүгүнкү экзамен кыйын болду. Чем башка экзамендерге караганда. Буюрса 100дөн ашын балл алалы, Максимум 100. Максимум 100 анда. Сиз 100 алыңыз анда, Чоң рахмат. Чоң рахмат, ийгилик болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мына Элдос мырзаны биз дароо эс алуу жерлерден кармап алдык. Негизинде Мураталы Күнекеев ата музыкалык жайда бирге окуганбыз. Кандайсыз? Жакшы. Эс ултарыңыз? Шүгүр, акырында. Элдики толбар атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды угасызбы? Угабыз, барыбыз эле. Кайсы ырларды көп угасыз? Эми Сыймук Бешекеевдин, Кумар Асановдун ырларын угабыз. Эгерде бир ырга токтолсок, кайсы ыр? Кумар Асанов. Кумар Асанов, Кыргызстан деген, Кыргызстан деген чыгарма. Чыныгы мырза, чыныгы патриот болуш үчүн кандай болуш керек? Чыныгы патриот болуш үчүн эми бул өз эл жерине күйүш керек, чын жүрөгү менен. Ошондон патриот болот деп ойлойм. Келиңиз анда бир мекен жөнүндө бир патриоттук чыгарма сураналы. Анда Кумар Асановдун Кыргызстан аттуу ырын аттап берейин. Кыргызстан тоолордун мекени, Кыргызстан тоолордун кеңдери, кылымдарга түбөлүк жашай бер, өсө бергин кызым экеним. Кыргызстан койнуң кенен, Кыргызстан ыйык мекен, Кыргызстан коргойбуз сени бек туруу. Браво, олчалар болсун. Дароо Кыргызстан аттуу чыгарманы аткарган үчүн уруксат болсо. Элдос мырза, микрофон кармап берип турсаңыз. Анын 5 март Ак калпак майрамы эң мыкты чыгарманы аткарган үчүн бул калпакты сизге кийгизип койгонго уруксат этиңиз. Ар дайым башыңыздан ак калпак түшпөсүн. Дагы бир рет майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуз, булбулдай үнүңүз эч качан өчпөсүн. Чоң рахмат, майрамыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Нуржигит. Нуржигит, Элдики толбар атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсы ырларды билесиз? Омардын Кыргызстан деген ырын билем. Мирбек Атабековдун Мекеним деген ыр беле, ошол ырды билем. Көбүнчө ошол Омардын Кыргызстан деген ырын угуп жүрөбүз. Жакшы. Көбүнчө демек Омардын Кыргызстан деген ырын угат. Ооба. Эс алып жүрөсүз? Эс алып жүрөсүз бул жерде. Рахмат, анда эс алыңыз, көңүлдүү алсын. Рахмат, майраңыз менен. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Мерим. Мерим, саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Эльзада. Эльзада, Элдики толбар атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсы ырларды билесиз?
Кайсы ырларды уккансыз? Мекен жөнүндө Кыргызстан. Көп ырларды укканбыз. Кимдин аткаруусунда? Омардын ыры бар, Нурлан Асиптин ыры бар. Омардын, Нурлан Асиптин, Кыргызстан деген ыры бар. Бекборбиев. Бекборбиевдин Кыргызстан деген ыры бар. Ооба, туура айтасыз. Сиз? Ошол ырларды билем мен. Ошол эле. Ал эми бирөөнү тандай турган болсок, кайсыл чыгармага бир бага берет элеңиз? Үчөөнүн бирөөсүн. Ооба, үчөөнүн бирөөсүнө. Омардыкына Кыргызстан деген. Омардын Кыргызстан деген ыры. Сиз? Тоже самый. Сиз дагы Омардын Кыргызстан деген. Курбустар? Эжем болот. Эжеси болсо, үйдө ким жакшы ырдайт? Биз ырдабайбыз. Сиздерде ырдагандар жок э? Жок. Эс алып жүрөсүз? Ооба. Эс алып кандай болуп атат? Жакшы болот. Ар дайым эс алып турасыздарбы? Ооба. Же бүгүн убакыт болуп бүгүн эле эс алып атасыздар? Убакыт болуп бүгүн чыктык. Чоң рахмат анда, эс алыңызда көңүлдүү улансын. Рахмат. Рахмат, байрамыңыздар менен. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Атыңыз? Кубанычбек. Кубанычбек, атыңыз? Нурмухаммад. Нурмухаммад. Элдик хит долбоор атайын сурам жолу жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Омардыкы Кыргызстан. Саламат Садыгованыкы Нурлан Насиптики Кыргыз жерим. Дагы ошол ырлар бар. Кыргыздын патриоттук ырлары. Сиз кайсыларды билесиз? Бишкегим. Добрдыкын. Болду. Бишкегим деген ыры бар? Ошол ыры. Эгерде бир ырга токтолсок, кайсы ырга токтолосуз? Бишкегим. Бишкегим деген. Сиз? Бишкегим. Сиз да Бишкегим деген чыгармага, патриот чыгармалардан Кыргызстаныбыздын борбор калабыбызда Бишкегим деген атоодо чыгармабыз бар. Ал эми бир тууганыңыз болот? Бир тууганым ооба. Бүгүн келген. Көлдөн келип азыр шакта кыдырып жүргөнбүз. Жагып атабы? Ооба. Эмнелер жагып атат? Парк. Парк, тамактар ошо. Байкеңиз эмне алып берди? Алып берип атабы баарын эле? О, кийимsiz жедиңер э? Чоңуна ким болосуң? Солдат. Молодец. Браво. Эң сонун иниңизди алып келипсиз. Өзүңүзгө дагы жагып атабы? Иниңизди алып келгенче өзүңүз да эс алып жүрөсүз? Ооба, мен мурун эс алып, эч ким үйрөткөн эмес, анан бүгүн ошо көлдөн келип калыптыр, өзүм да эс алып жүрөм. Биякта ошол. Ооба. Чоң рахмат анда, эс алыңыздар мыкты болсун. Ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Айпери. Айпери, элдик хит долбоору сурам жолу жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Патриоттук Мирбек Атабеков, Нурлан Асип, Нурмат Садыров. Көп эле көп. Эми ар бир ырдаган ырчылардын ар бир репертуарында мекен жөнүндө патриоттук ырлар көп. Алардын арасынан бир чыгарманы тандасаңыз, кайсыл чыгармага эмне айтканда өзүңүздүн добушуңузду берет элеңиз? Мирбек Атабеков Атажурт. Мирбек Атабековдун Атажурт деген чыгармасы да. Чоң рахмат, албетте кабыл алдык. Анан эми бүгүн 5-март Ак калпак майрамы, сизден бир куттуктоо болсун. Кыргыз элинин мырзаларын бүгүнкү майрам менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ар дайым айымдардын коргоочулары болуп жүрөңүздөр. Чоң рахмат. Чоң рахмат, эсиңиз көңүлдүү улансын. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атыңыз? Айтурган. Айтурган, элдик хит долбоору атайын сурам жол жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Мурас, Атамекен, Кыргызстан, ошоларды билем. Ал эми бир чыгарма токтолсоңуз, кайсыл чыгармага токтолосуз? Мурас. Мирбек Атабековдун аткаруусунда Мурас деген чыгармага токтолосуз. Бүгүн 5-март Ак калпак майрамы, жалпы мырзаларды майрам менен куттуктап кетсеңиз болот. 5-март мырзалардын майрамы менен куттуктайм. Мырзалар бар болгула, жашагыла. Силерге жашачы родной. Жакшы. Өз негизинен ар дайым ушундай шаяп жүрөсүзбү? Ооба. Ар дайым. Ооба. Эң мыкты ардактуу телекөрүүчүлөр, андыктан дал ушул айымга окшоп шайыр жүрүңүздөр, жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпесин. Чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Ийгилик. Рахмат. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Тилеген. Тилеген. О, сонун атыңыз бар экен. Бул атты ким койгон? Чоң энем койгон. О, сонун атыңыз бар экен. Элдик хит долбоору атайын сурам жол жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Мирбек Атабековдун Мурас, Добур патриот, Нурлан Асип Атажурт. Ал эми дал ушул 3 чыгарманын арасынан бир ырга токтолсоңуз, кайсы ырга токтолосуз? Добур патриот. Добур мырдан патриот деген ырга токтолосуз, Эс алып жүрөсүз? Эжеме келген беке. Кандай, жакшы элеби баары? Ооба, жакшы эле. Сонунбу? Майрамдык маанай? Жакшы. Сонун да. Чоң рахмат анда майрамыңыз менен.
Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз? Айткүл. Айткүл. Элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсыларды билесиз? Патриоттук Бишкек, Омар, Мирбек Атабековдун ырлары. Омар, Кыргызстан деген. Кыргызстан. Мирбек Атабековдун кайсысы? Мурас. Ооба. Ата мекен деген чыгармасы. Экөөнү тең эле уккам ооба. Экөөнү тең. Эгерде бир ырга токтолсок, кайсыл чыгарманы угасыз? Көбүнчөбү? Ооба, бир ырга токтолсок. Мурас. Мирбек Атабековдун аткарса Мурас деген чыгармага. 5 март Акалпак майрамы, жалпы мырзаларды майраммен куттуктап кетсеңиз болот. Мырзаларды ошо Акалпак күнү менен куттуктайм. Патриот болуп, мекенибизди коргоп жүрө бериңиздер. Чоң рахмат, эс алыңыз, көңүлдүү улансын. Рахмат. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатчы. Атыңыз? Ырыс. Ырыс, элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды билесизби? Ооба, билем. Ата мекеним, там Көл. Омардын Кыргызстан. Кыргызстан. Мурас. Мурас. Ал эми негизинде бир ырга токтолсок, кайсыларды укмаксыз? Кайсы ыр жагат? Көбүнчө Мирбек Атайбеков жашаган Мурас деген. Мурас деген жагат. Анан негизинде 5 март Акалпак майрамында. Анан сизден бир куттуктоо болсун мырзаларга. Куттуктоо, хорошо. Бардык биздин мекендештерибизди, мырзаларыбызды ушул келаткан майрам менен куттуктайм. Не дейсем, Кыргызстан жигиттери өнүгө берсин, патриотторубуз көбөйө берсин, эч качан Кыргызстанды унутпай, келечекти Кыргызстанды өнүктүрсүн деген бар. Анан негизинде чыгармачылык инсандарда мындай айтканда патриоттук чыгармалар болуш керекпи репертуарында? Ооба, кандай десем, ар бири үчүн өзүнө караша, кандай десем, өздөрү бешет, бирок албетте Кыргызстан жөнүндө, мекен жөнүндө ырлар абдан көп болуш керек. Ооба. Чоң рахмат, эс алыңыз, көңүлдүү улансын. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Валейкум. Атыңыз? Ерзат. Ерзат, Ассаламу алейкум. Валейкум. Атыңыз? Мирлан. Мирлан. Негизинде 5 март Акалпак майрамы, анан патриоттук чыгармаларды билесизби? Кайсы чыгармаларды угасыз? Патриоттук болгондо Кыргызстан мекен жөнүндө Мирбек Атабековдун ырларынан укпасак билебиз. Мирбек Атабековдун кайсы чыгармасы? Эки чыгармасы бар, Ата мекен, Мурас деген. Эми ошол ата мекен жөнүндө ырда анын бир-эки ыры бар го, ошол эле конкретно эле элемейм. Мирбек Атабековдун аткаруусунда, Жакшы, сиз? Биз деле ошол кыргыз ырларын угабыз, патриотпуз дегенде. Ооба. Кайсы ырларды бир ырды айтып кетели? Бир ыр, Мирбек Атабеков дагы Омар, Омар, Аваз. Бирок ошонун бирөөсүнө токтолсокчу, кайсыл, ким? Мирбек Атабеков го дейм. Мирбек Атабеков, Анан негизинде мырзалар патриот болуш үчүн кандай болуш керек? Мекенчил болуш керек. Мырза патриот болуш үчүн кандай болуш керек? Кыргыз элиге күйүмдүү, ушундай патриот болуш керек негизи. Кыргызстан үчүн ар дайым жүрөк Кыргызстан деп согуп туруш керек дебейсиздерби? Чоң рахмат анда. Майрамыңыздары мен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыңыз менен. Рахмат. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Атыңыз? Эсен. Эсен мырза, элдики толбор атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды угасызбы? Албетте угам, анткени мен өзүм дагы Кыргыздын патриотумун деп эсептейм. Көбүнчө кайсы ырды угуп каласыз? Эми патриоттук жана Мирбек Атабековдун, Омардын Кыргызстаным, эми Кыргызстаным анан Кыргыз Султан Садыралиевдин жана бөлүнбө Кыргыз бөлүнбө деген ырын дагы мындай аябай мындай жакшы эме менен кабыл алып угам да. Ал эми бир чыгарма токтолсоңуз, кайсыл чыгарма? Ошо бөлүнбө Кыргыз бөлүнбө деген ошо Султан Садыралиевдин. Адамга адам керек деген чыгармабы? Адамга адам керек деген дагы баардык ошо жакшы. Демек, Султан Садыралиевдин аткаруусунда чыгармалар жагат. Жагат. Анан сиздин оюңуз боюнча айтып кетиңизчи, негизинде чыгармачылык инсандарда репертуарында мындай мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө ырлар көп болуш керекпи өзү? Албетте көп болуш керек, анткени мамлекет качан кубаттуу болот, качан ар бир кыргыздын жүрөгүндө патриоттук сезим күчтүү болгондо, патриоттук сезимдерди эмне менен, ушул маданият менен, ушу маданият өкүлдөрү, баардык тармактаган спортчулар,
ушундай нерселер албетте патриоттук ырлар көп болуш керек. Элди мындайча айтканда баягы вдохновлять этип туруш керек да, ошо ыр менен, жакшы эмелер менен. Анан сиздин оюңуз боюнча негизинде көпчүлүк чыгармачылык өкүлдөрдө сүйүү жөнүндө ырлар көп да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Эми бул биздин эле чыгармачылык өкүлдөрү эмес, бул дүйнө жүзүндөгү баардык Европа болобу, Америка болобу, love you, баягы эле мындайча айтканда баягы жан дүйнө көбүнчө баягы сүйүүнү каалайт окшойт. Ошон үчүн мен ойлойм ушундай сүйүү ырларын, сүйүү жөнүндө көп ырларды чыгарат го деп. Анткени баары сүйгүсү келет, өзүн сүйдүргүсү келет дегендей. Негизинде биз бир жактан дагы сыймыктан сүйүнсөк болот. Биздин ар бир ырчыбызда репертуарына жок дегенде кыргыз жери, мекен жок Кыргызстан жөнүндө ырлар бар. Анан чыныгы мырза, чыныгы патриот болуш үчүн кандай болуш керек? Чыныгы мырза, чыныгы патриот болуш үчүн баягы эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Ар дайым ушугу баягы атанын уулу болуш урмат, элдин уулу болуш баардыгынан кымбат дегендей. Ар дайым мен элдин уулу болом, жеке эле баягы түндүк түштүккө бөлүнбөй, региондорго, урууга, район, областтарга бөлүнбөй, ар бир мен кыргыздын жигитимин деген, мен кыргыздын уулумун деп жүрүш керек, кыргыз деп жүрүш керек. Мен ойлойм, мекенди сүйүш иманда бекем болуш керек, мекенди ар дайым жакшы көрүп сүйүш керек да. Браво. Эң сонун сөздөр болду. Чорокбат ана, майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атыңыз? Мырзабек. Мирзабек. Атыңыз? Майрамбек. Майрамбек. Элдики толбар атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды угасызбы? Ооба, угам, анча. Сиз? Отурам. Кайсы чыгарманы угасыз? Мирбек Атабеков, Бекборбиев, ашылардын ырлары. Эгерде бир ырчыга токтолсок, кимдин ыры? Мирбек Атабековдун ыры Мекеним деген. Мекен, ата мекен деген. Ата мекен деген. Сиз? Көбүнчө рэперларга кызган, Добырдын ырлары жагат. Добырдын ырлары. Демек сиз Добырдын ырларын угасыз. Ооба. Браво, сиз Добырдын, ал эми сиз Мирбек Атабеков ата мекен деген чыгарма. Ал эми Добырдын кайсы чыгармасы? Бир чыгарманы айтып койсоңуз. Алга кыргыз алга. Алга кыргыз алга деген, Сон анан чыныгы мырза, чыныгы мисалы мырзалар, чыныгы патриот болуш үчүн кандай болуш керек? Биринчи чыныгы мырза сөзүнө турса, чыныгы мырза боло алат го дейм. Берген убадасына бекем турса. Сиз? Мындай серьезный, мындай токтоп, ойлонуп, иш кылып. Жүрөгүндө ар дайым мекен деп соолуп туруш керек. Ооба. Чоңракбат мырзалар, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыңыз менен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Атыңыз? Дөөлөталы. Дөөлөталы. Атыңыз? Биздин атыбыз Рамазан. Рамазан. Дөөлөталы деп ким койду эле атыңызды? Чоң атам койгон. Чоң атам. Бул Дөөлөталы деген бул эмнени түшүндүрөт? Дөөлөталы деген бул Чын айтайынбы, мен биринчи жолу угуп атам да ушундай атты Дөөлөталы. Рамазан деген мырзалар бар да. Элдики толбору атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук ырларды угасызбы? Ооба. Сиз? Биз да угуп калабыз. Бир чыгарманы айтсаңыз. Ушу эменикини угуп калабыз. Бекборбиевдин ырларын угуп калабыз. Кыргызстан деген. Мен Кыргызстан деген. Сиз? Мен Мирбек Атабеков, Абир Касеновдун ырларынан угуп калам. Эгерде бирөөнү тандасаңыз? Мирбек Атабеков, Мурас деген ыры. Мурас деген чыгарма. Анан жигиттер чыныгы патриот болуш үчүн мырзалар кандай болуш керек? Чыныгы патриот болуш үчүн Кыргызстаныбызды, өзүбүздүн өлкөбүздү сүйүш керек, көздүн карайгиндей сакташ керек. Сиздин оюңуз боюнча? Кыргызстанды бүт жерге даңазалап, Кыргызстан жөнүндө көп айтып унутпай турушубуз керек. Эң сонун, анда мырзалар, майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бар болуңуздар, майрамыңыз менен. Чоң рахмат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз? Мерим. Саламатсызбы? Саламатчы. Атыңыз? Сезим. Мерим. Элдики толбар атайын сурамжылоо жүргүзүп атабыз. Патриоттук кайсы ырларды билесиз? Мирбек Атабековдун Мурас деген ыры. Дагы көп, Сиз? Кыргызымдын жигиттери деген ыр. Анан дагы кыргыз эли тууралуу, мекен тууралуу Султан Садыралиевдин дагы ырлары көп. Гүлжигит Сатыбековдун дагы кайсыры бар. Кыргызстан жөнүндө ырларын угасыз, Жакшы, ал эми бир ырга токтолсок, кайсыл ырга токтолосуз? Кимдин аткаруусунда? Сиз кимге токтолосуз? Мирбек Атабековдун Мурас деген ырына. Мирбек Атабековдун Мурас деген ырына токтолосуз. Сиз?
кыргызымдын жигиттери деген кайсырчы? Ким Чолпон Талбек, Клара Алибекова. Ооба, Клара Алибекова аткарган. Клара Алибекова айым аткарган кыргыздын жигиттери деген чыгарма токтолосо. Албетте бүгүн 5 март Ак калпак майрамы, жалпы мырзаларды майрам менен куттуктап койсоңуз болот. Жалпы мырзалар, бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Силерге кааларыбыз чын денсаулык, өмүрүңүздөр узун болсун. Көп жашагыла деп коесузбу? Сизден? Жалпы айымдардын атынан эле куттуктап кетейин. Кыргыздарымдын жигиттерин Ак калпак майрамыңар кут болсун. Башыңардан ак калпак түшпөсүн. Дайыма күлүп жайнап эле кыргыздарын коргоочу болуп эле жүрөргүлө. Чоң рахмат айымдар, сиздердин дагы 3 күндөн кийин айымдардын эл аралык майрамы келет. Сиздердин да майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындай айтканда биринчилерден куттуктап коеюнчу мен сиздерди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убактыбыз аягына келип жетти. Дагы бир ирет жалпы мырзаларды бүгүнкү Ак калпак майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, сиздердин кызматыңыздарда мен Руслан Адылбек болдум. Коштошпойбуз, кайрадан кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Жалпыңыздарга бейпил түн. Бул чыгарылышта жалпысынан 44 добуш берилди. 3-чү орунда 3 добуш менен Бекборбиев, 2-чү орунда 6 добуш менен Омар Жанышев, 1-чү орунда 23 добуш менен Мирбек Атабеков. Куттуктайбыз.